Кандайсыздар, барсыздарбы? Бүгүн сиздер менен биз экинчи күн сүйлөшөбүз. Именно онлайндагы жумуш боюнча, онлайнда кантип балдар менен үйдө отуруп иштөө боюнча жана эмнеден баштоо боюнча. Жана мен бүгүн сиздерге өзүмдүн ропторумду чакыргым келип атат. Роп деген ким? Роп деген бул сатуу бөлүмүнүн башчысы. Начальник отдела продаж же болбосо сатуу бөлүмүнүн руководители деп аталат. Азыр баарына менеджерлер керек. Благодаря менеджеру можно сатууларды 2 эсе 3 эсеге көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Угулуп жатамбы? Кандайсыздар? Угулуп жатамбы? Кутмандуу кеч, кандайсыздар? Барсыздарбы? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Настроение кандай? 14 февральга настроение кандай? Как раз сүйүктүүңүздөрдөн белек сурасаңыздар болот экен, сатуу менеджер курсун белекке бер деп. 23 февральга как раз ага носки эмес, жакшы белек бергенге мүмкүнчүлүк жаралат экен, караңыздар. Сүйүнтүп дегендей. Себеби дегенде мен дагы өзүм эң биринчи результатыма өзүм эмес, жолдошум результат кана дегендиктен телефон подарок кылгам. Ал кезде 10-12 миң сомдук телефон болчу, бирок үйдө отурган айымга ошондой телефон алып белекке бериш дагы оңой болгон эмес. Здравствуйте дейт. Здравствуйте, Эди.ММ2. Всем привет. Все хотят личный бренд, но у многих нету базовых знаний SMM. У меня есть очень качественный курс по SMM. Даже есть урок по упаковке Instagram, бесплатный урок. Кстати, я его вам подарю в конце этого урока, да, по кодовому слову. Обязательно посмотрите его и упакуйте себя. Потому что блогинг, все хотят быть сейчас блогерами, да, но нету базовых знаний. Вот именно погружение в Instagram, который мы дарим сату менеджерлик курсунда, вот реально классный, крутой курс. Он не продается отдельно, но он дается как подарок сатуу менеджерлерине келгендерге. Ооба, кандайсыздар? Барыңыздарга кутмандуу кеч. Ооба. Именно онлайндан эмнеден баштайм? Кантип үйдө отуруп дагы балдар менен дагы без вложений, 0 вложений менен только билимимдин телефондон WhatsApp менен гана иштеп ийгиликке жетем дегендерди бул сатуу менеджерлик курсу албетте да. Бул ирет мен погружение в Instagram курсумду, SMM курсумду, ичинде блогинг, Instagramды кантип алып барыш керек, базовый монтаждар, көп билимдер ичине камтылган да. Ошол погружение в Instagram сонун курсумду белекке сатуу менеджерлерге беремин. Ооба, сатуу менеджер бүткөндөн кийин 6 ай доступ аны ачып алып, өзүңүздөр упаковка кылып Инстаграмда жылдыз болууга дагы мүмкүнчүлүк болот. Кутмандуу кечиңиздер менен дейт. Кутмандуу кеч барыңыздарга. Я жду. Мага эфириме запрос таштасаңыздар болот. Запрос таштасаңыздар болот. Кандай суроолор бар мага айымдар? Келиңиздер, сиздер менен суроо жооп кылалы. Эмне суроолор бар сиздерге? 15 февралда биздин сатуу менеджер курсубуз башталат. Мен командага баардык кыздарды алып калам. Ушул курска келгендерди. Белекке берем. Всем привет, девочки. У меня прям весеннее настроение. У меня с утра была фотосессия с этими тюльпанами, поэтому я прям вся уже в весне десем болот. Февраль уже. Вы заметили, саат 6-да дагы уже күн жарык болуп, 6-7-де уже күн жарык болуп баштады. Самое крутое время, прям уже кыш бүтүп атат, жаз келатат, жаңылануу этабы болот. Жаңы кадамдарды таштоо этабы болот дегендей буюрса, мына көз ачып жумгуча эле жаңы жылдан 1 ай өтүп кетти. 1 ай өтүп кетти. Ооба, курс боюнча маалымат алам десеңиздер, консультация алам. Жана мен айтып кеткендей, упаковка Instagram боюнча мощный сабак. Менин ошол сабагымды көрсөңөр эле, Instagramда упаковка боюнча сабакты көрсөңөр эле, Instagramга сонун кылып упаковка кылып койсоңор болот. Ошон үчүн номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Менин менеджерлерим сиздер менен байланышат. Ооба. Биз күтөбүз.
Так, мага запрос таштапты Райза дайым. Саламатсызбы Айза дайым? Эсэс жақсы. Жакшы. Баарыңыз Айза салам, кандайсыздар баарыңыздарды? Тааныштыра кетейин, Айза дайым, мындан былтыр менин СММ курсумду окугансыз, погружение в СММ курсумду окуп, андан кийин сатуу менеджерликти окуп, анан бир 2-3 айдан кийин командабызга иштеңиз Айза дайым деп чакырып, Ооба. өзүмө келип менден окуган кыздарды мен чакырам сөзсүз түрдө. Ошон үчүн сиздер дагы мен кантип болуп калам деп эмес, силер дагы биринчи кадам таштап, бизге кошулуп, жандуу лекция болобу, ушундай курстарга келип өзүңөрдү көрсөтсөңүздөр, албетте биздин командага дароо кошуласыздар. Айза дайым азыр 3 баласы, 3 Ооба. баласы, эмчекте баласы Амин. бар. Кичинекей эмчекте да балдары менен азыр командабызда сатуу менеджер болуп иштеп келе жатат. Сонун айым башында келгенде такыр башкача болчу, коркуу сезимдер, балким где-то жертва абалда дагы болчу. Улам сата албай атам деп эле улам эле даттана берчи. Азыр болсо унчукпай өлө иштеп аткан малы. Айза дайым, мен көз алдымда 2-3 айдын ичинде ушунчалык өстүңүз, өзгөрүп атасыз. Наалыганга, жертва болгонго даже убакыт жок окшойт эми сиздечи. Айтып бериңизчи ошол жөнүндө. Биринчиден сизге ыраазычылыгымды айтам. Аха. Эжеке, сиз менен мен чындап эле десем болот. Анткени мен биринчи келген убакта действительно мен үйдө декретте отура берип, бала менен бала болуп калыптырмын да. Эмне ойлонушту да, сүйлөштү да билбей калыптырмын. Анан сиздердин мотивацияңар менен, сиздердин колдооңуздар менен сонун натыйжага жетип отурам. Үйдө отуруп эле акча тапса да болот экенине ушул сиздин курсуңузга келип, командаңызга кошулгандан кийин ишенип баштадым да, действительно болот депчи. Азыр менен айымдар номерлер келгенде сурап атпайбы, чын эле ошондой болот бекен? Айдана деген айым машина чындап эле алдыбы, жөн элеби дегендер болуп атат да. Анан мен жок, чын бул болот экен. Сиз онлайнга келмейинче бул нерсени ишенбейт экенсиздер. Мен деле ошондой ишенбей, жана сиз айткандай жертва абалында болуп эле, жок, менин балам ыйлап атат, мен кыла албайм, мен бул эже урушуп койду деп эле сүйлөй берчүмүн да. Азыр сүйлөп отуруп мындай кээ бир номердеги эжекелер, айымдар айтат да, сиздей болуп сүйлөгүм келип атат дегендер болуп атат да. Сиздер менен алып атып, сөздү каяктан тапканын билбей эле сүйлөп баштадым да. Мурун болсо андай сүйлөгөн жок болчу менде. Трехасың да. Анан деген бул курска келип действительно өстүм. Дайыма шүгүр, үйдө отуруп алып акча таап атам, балдарым жанымда. Азыр да кызым жаныма келип атат, кое тур деп коюп сизге сүйлөп. Анан бул жактан биринчи келгенде эчтеке кыла алчу эмесмин да. Анан СММ курсун окуп келгем, кызыгып, аябай СММ болом деп. Анан буга чейин канчалаган курстарды окугам, жана самын жасаган, идиш жасаган, аны даже чупа-чупс жасаган курстардын баарын майда чүйдөнүн баарын окуй бергем да. Анан жолдошум каяктан баштап болдучу дей берчи да. Анан сиздин курска келип, биринчи окудум, андан кийин иштебей чыгып кеттим действительночи. Билбей мындай баары бир жертва абалы болгондон кийин ушундай боло берет экенсиң. Анан сиз чакыргандан кийин кайра келип, иштеп баштап, мындай элдердин карап, зарплаталарын карап, мен эмнеге менин колуман келбейт? Эмнеге бул айымды иштеп атса, мен эметип албайм деп атып, өзүмдү да жеңдим. Сиздердин күчүңүздөр менен Айдана, Айза эже, сиз эмне вообще жок болуп кеттиңиз? Номер алыңыз деп кайра берипчи. Сиз дагы жок, бул иштегиле деп атып, анан мына Кудайга шүгүр, биринчи айлыгымда 15 күндүн ичинде 4000 сом зарплата алыптырмын, бирок ошол да мага аябай сүйүнүч алып келди да. Мен жолдо сым жактан балдарым менен бир жактан келаткам, анан акча түшкөндө эле ушундай автобустун ичинде деп отурам, сүйүнүп, амин. Биринчи жолу онлайндан акча алдым депчи. Анан келе кал эле жолдошума айттым. Андан кийин экинчи зарплатамда уже 11250 чекке чыктым 15 күндүн ичинде. Бул да мага сонун болду. Ал мага дагы да өсүш керек экенин белгиси болду да. Эми Кудай буйрса бул курста дагы аябай аракеттенип атам. Айымдар менен жазышып, күндө сүйлөп, видео жиберип, сабактар жиберип, негизи эле аябай аракет кылып атам. Кудайыма шүгүр, сизге да рахмат. Онлайнда болот. Айымдар келиңиздер. Бул онлайн жумуштан негизи үйдөн отуруп алып, же болбосо иштеп жүрүп деле кошумча киреше болот экен да. Анан даже биздин Назима кызыбыз 12 жашта болуп алып, школдо окуп жүрүп да иштеп жатат. Бул да сонун да. Анан кээ бир айымдарга айтам, өзүңүз окубасаңыз кыздарыңызды алып келиңиз, андай болсо. Мен да буюрса кызым чоңоюп келатат 9 жашта. Мен да ушундай алып онлайнга алып
элем деп өзүмдү эме кылып атам. Буюрса онлайн тармак аябай өнүгүп жатат. Келиңиздер, окуңуздар. Айымдар өзүбүз изденип окубайын. Эме эркектер мындай дей берет да, жок, каяктан баштай отура берчи, мен акча берип атам го дей беришет да. Беришет, ооба, действительно беришет. Кудайга шүгүр баарына жетет. Бирок өзүбүздүн тапкан акчабыз, өзүбүздүн тапкан акчабыз да, мындай Уверенность. башкача бакыт алып келет, ооба, башкача сүйүнүч алып келет. Анан ушундай сонун коллективге туш болуп турмун. Азыр да кээде болот билбей калган жерлеримде ар бир айымга сурайм. Наргиз же, Адинай же, Адина Нур, негизи эле командабыздын Айдана баарына чалам. Даже Каникеге дачы жазам. Канике мага окшошпой атат депчи. Анан баардыгына жазып, кураторлорго да жазам. Кудайга шүгүр, баардыгы сонун. Ушундай поддержка берип, бири-бирибизди колдоп турган командабыз. Ушунубуздан жазбайлы. Сиздин колдооңуз менен өсөлү, өнүгөлү, ойлогон ой максаттарыбыздын баардыгына жетели. Сиз канчалаган айымдардын мындайча айтканда үйдө отурганда бир өзүнө уверенность тап келип атасыз. Кундуз эже, мен сизге чоң ыраазычылыгымды айтам, чындап эле. Командабызга кошулуп, окуп, сонун ийгиликтерди жаратыңыздар, айымдар. Ошол сизге чоң ийгиликтерди айтам. Сизге дагы өнүгүп өсө бериңиз. Сиздин буюрса курстар дагы да көбөйө берсин, биздин жумушубуз токтобойсун, алдыга чыга берсин. Көбөйсүн да. Болуп турсун. Курстарыңыз болду кете берсин, биз да аркабызда боло кете берсин. Рахмат. Айзада айым, кадимкидей көз алдымда 1-2 айдын ичинде ушунчалык өзгөрдү. Балким Айзада айым өзүн сезбей жатат, өзгөрүшүн көрбөй жатат, бирок мен байкадым жана көрүп жатам да. Башында мындай мен болбой атат, меники мындай болуп атат, мен сата албай атам. Анан эч ким албай атат, эле ушинтип эле даттанып элчи эле Айзада айымчы. Анан кадимкидей өсүп баштады, такшалып баштады. Бул эми башталышы гана, бул 2 айдын ичинде эле ушундай болду. Мына декабрь, январь. Анан башында ооба сонун, башында мен Айзада айымды СММди окугандыктан мен психология баракчамды алып барып бериңиз деп кайрылгам. СММди окубаган адамга кантип кайрылам? Ошон үчүн мен өзүмдөн окуган кыздарга кайрылгам, бирок сатууда акча көп экен деп ооп кетти. Таштап койду аякты. Аякты таштап, да, аякты таштап койду. Да, аякты таштап койду. Бирок мындай да, окуду, мүмкүнчүлүгү бар болгон үчүн, өнөрү бар үчүн мен сурандым да, СММди алып барып бериңиз депчи. Аяктан деле жакшы аракет кылып баштаган, бирок сатууда акча көбүрөөк болгондуктан аякка ооп кетти. Мейли эми. Ал деле жакшы. Бирок бизде СММ курсту окуганда сиз кандай результаттарды алдыңыз эле, эмнеси жаккан? Себеби дегенде биз азыр сатууга келгендерге СММди ичинде мобилография, таргетти, инстаграмын упаковка кылып, бирөөдөн көз каранды болбой, өзүнүн блогун нормальныйраак алып барганга, мисалы үчүн азыр сатуу менеджер курсун саткыла дегенде деле кээ бирөө инстаграмын качать этип атат. Инстаграм аркылуу, сторис аркылуу сатып атышат, статус аркылуу. Анан СММди билбегендер эми билбейм, только эле номер берилет, лид деп эле отурушат да. Ошон үчүн өзүңүз айта кетиңизчи. Мына сиз, мына Айзада айым менин сатуу менеджер курсумда окуучулардын ичинен эң активдүү. Ар бир стористе мени отмечать этип, өзүнүн сторис аркылуу сатат да. Себеби дегенде мен СММ курсумда окуган. Активно. Айтып бериңизчи ошол курс жөнүндө, погружение в СММ жөнүндө. СММди негизи мен аябай кызыкканым, анткени ал жакта сиз деген ООТдо видео, аудио сабактар менен даярдап турасыздар да. Анан ал жактан кээ бир жакта таргетти өзүнчө окутат, анан негизи эле рилсти өзүнчө окутат, ар кайсы сабактарды өзүнчө окутушат да, курс кылыпчы. Биздин СММ курсубузда, ошо сиздин курсуңузда баардыгы бир жерде камтылган да. Анан ал жактан еще таплингти да жасасаңыздар болот, андан тышкары таргет кылсаңыздар болот, андан сырткары өзүңүздүн нишаңызды таап, сонун кылып өзүңүздүн баракчаңызды алып барып, блогер кыз сыяк болуп деле азыр тамак аш жасап алып, рецептти киргизип сонун популярдуу болуп жатышпайбы? Азыр айымдар ошол Инстаграм баракчасында алып кеткенге болот. Андан сырткары дагы өзү товар алып, эгер товарларын эме кылса да, сатса да болот да. СММ курсу ушундай сонун жасалган аудио, видео сабактар, ал жакка кирип туруп эле суроо бербестен окуп, мындай карап туруп эле жасасаңыздар болот да. Анан ошол эң плюсу бул сатуу менеджерди сиздерге белекке берилип жатат. Андан сырткары психология курсу берилип жатат. Психология курсу негизи бизге керек экен, действительно керек экен. Анткени психология курсуна окугандан кийин жертва абалынан чыгып баштайт экенбиз. Негизи эле мындай
кетимдир, бул болбой калсачы, анан мени чалып койсо, урушуп коюшсачы, же болбосо дагы башка нерселердин баарын үйдөн отуруп эле ойлоно бересиз го, болбойт го деп элечи. Ал ооба. нерселер болот экен. Ошол психология курсун биринчиден эле сиздерге ачып берип атканыбыздын себеби да ошол болуп атат. Өзүңүздөр менен иштеңиздер. Өзүңүздөр менен иштебегенден кийин, андан кийин сатуу менеджер СММ курстарын ачканда сиз уже даяр болуп каласыз да, сатканга да даяр болуп каласыз. Негизи эле командага кошулуп, ар бир айым менен урушуп кетпей, бизде деле толтура айымдар иштейбиз, бирок ошо урушпай бири бирибизди колдоп турабыз. Анткени ал жакта сонун сабактар берилген, бири бирибизди колдоп турабыз. Мен дайым ошо бардык командабызга ыраазычылыгымды айтам. Ооба. Сиз главный ыраазычылыгымды айтам. Ушул баарын канчалаган айымдардын ар кандай характери менен баарыбызды кошуп ошо эмебизди алып жүрөсүз да. Команданы кармап туруш, еще өзүңүздүн эле эмес Ызаткан Жусупованын да командасы менен чогуу биргеликте бир карасаң баарыбыз кошулуп алып иштейбиз, бир карасаң дагы бөлүнүп алып иштейбиз. Анткени потоктор көп болбой, запуск көп болгондуктан ошондой болобуз да. Анан сиздерди дагы күтөбүз. Негизи Кунуз эже айткандай, бизде өтө көп эмелер, курстар сатылып жатат, запусктар өтө көп, пландар Кундуз эже көп айтат. Ой, пландарыбыз бизде толтура, эме иштегиле болгон депчи. Анан ошондой эле сиздер дагы менеджер болуп келсек, баарыбызга место жетеби, анан жөн эле чогултуп албайсыздарбы деп эле сурагандар болот. Действительно иштесеңер, аракет кылсаңыздар, баардыгы болот да. Аракет кылбай эле анан алмай оозума түш деген дагы ал дагы болбойт. Анткени аракет кылбасак, өзүбүз кыймылдабасак, өзүбүздү мындай тур деп иштебесек, эч кимге кереги жок да, чынбы? Ошон үчүн аракет кылалы, иштейли, негизи эле мындай өзүбүзгө инвестиция кылып баштайлы. Биринчиден инвестиция кылсак, канча көп акча коротсок, анан ошончо ошол акчаны мен чыгарып алышым керек деген айымдар да барбыз да. Ошондой иштеп кетебиз да. Болбосо бекер берилсе, бекер берилген оокат негизи эле сиңбейт. Окубай эле таштап коебуз, мына эртең карайм, бүгүн карайм деп отуруп эле курста жабылып калат, анан жөн эле калып калат да. Ошон үчүн келиңиздер, издениңиздер, Рахмат. Рахмат Айзат айым сизге, рахмат. сизге да Ооба, жакат. менин премиум сатуу менеджер курсума келген айымдар Инстаграмдан дирекке жазып, менеджер кылып алып алыңызчы, мен сатууларыңызды көбөйтүп берем деп эч кимге жазышпайт. Себеби дегенде курс сатканга биз улам курс сатып жетишпей жатабыз. Курстан да сырткары буюрса дагы башка проекттерди сатабыз. Менин кыздарым, менин окуучуларым бирөөлөргө там жумуш издеп барышпайт. Бизде жумуш толтура, сатчу нерсе толтура. Жетишпей жатабыз. Ошон үчүн жөн эле окуп коюп, башкалардан жумуш сурап, андай жок. Дароо биздин өзүбүздүн проекттерибиз, курстарыбыз көп. Бизде 15 курс бар. 15 курс бар саттыкта. Ошондуктан сиздер биздин командага келери менен, биздин окууну окуп туруп, дароо биздин командага кошулуп, SMM курсту. Мен негизи эле SMM'ди отдельно сатпайм. Билесиздер, погружение в Инстаграм. Ой, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандайсыз? Сиз камераны сүртүп койсоңуз болот, кичине. Бизде туман эме болуп калыптыр. Камераны сүртүп койсоңуз болот, Наргиз айым. Азыр болсо эфирге азыр 4 балаңыз бар, Наргиз айым? Ооба, 4 балам бар. Наргиз айымдын 4 баласы бар. Үйдө кайнене кайнатасы менен Токмокто турат. Такыр мындай Токмокто турса дагы 1 жылда бир көрүшөбүз. Уже 1,5 жыл болуп калыптыр. Былтыр январдан баштап Наргиз айым бизге сатуу менеджерлик курсуна келип, ошол замат эле дароо эле калып калган. Жана Наргиз айымдын иштегени мага өтө жагат да. Унчукпайт, эчтеке сөз жок, унчукпай эле, ызычуу болбой эле сатууларды сонун жасап коет да. Наргиз айым биз менен уже мына 1,5 жылдан бери менин командамда сатуу менеджер болуп эле иштеп келе жатат. Наргиз айым, айта кетиңизчи, башында ушундай кандай коркунучтар болду эле келерин астында, кандай результаттарды алып атасыз, биз эмне менен өзгөчөлөнөбүз башкалардан, жана ушул жакында баштала турчу сатуу менеджер курсу 3 курс биргеликте болуп атат, жана спикерлер болуп атат. Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Мен чынында 15 жыл үйдө отурган айыммын. Турмушка чыккандан кийин 4 бала болуп чыкты. Эч жакта иштеген эмесмин да. Анан онлайнга келем деген деле оюм жок болчу. Негизи мен дагы мындай коркуулар бар болчу.
Анан өзүмдүн бир тууган эжекем сунуштап калды да, ушундай кундуз айымдын сатуу менеджери курсу чыгып атат. Давай каттап оку деди да. Макул эми көрөйүн деп койдум дагы, анан Инстаграм баракчага кирип көрдүм, бирок жакты да, мага дароо эле жакты, иштесем болот экен деп. Бир күндө эле чечим чыгардым. Чечим чыгарып, дароо каттап алдым да курска. Ал убакта курстун баары 10 000 сом болчу, бирок ошол 10 000 сом мен үчүн деле аябай чоң акча болчу да. Себеби мен үйдө отуруп бир сом тапчу эмесмин да. Бирок Толокелге бардым дагы, өзүмө кой мындай болбойт деп келип калдым курска. Курска келгенден кийин эле шок болдум да биринчи. Биринчи шок болдум, окууларды көргөндө, ал жакта жүрүп аткан процессти көргөндө шок болдум. 3 күн дегенде эле уже сатууларды жасап баштадык. Давайте саткыла деп эле номерлерди берип башташты дароо. Жана экспертти тааныбай туруп эле Ызаткан Жусупованын курсун сатканга туш келдим мен ошол убакта. Экспертти тааныбай, билбей туруп эле сатууларды жасап баштадык. Бирок шүгүр эң жакшы сатуу жасадым ошо жаңы келген потоктогу айымдардын арасынан. Жана ошондой результат үчүн командада калып иштеп келем ушул күнгө чейин. Ооба, Наргиза айым как раз ошол жакта Мунир айымдар болуп чогуу башташкан. Биз Мунир айымды мен өзүм кайра чакырып, азыр буюрса командага да кошуп, командага да кошпостон даже дополнительный да жумушка, мага постоянный зарплата менен да жумуш барбы деп өзүн аябай мыкты көрсөткөндүктөн постоянный зарплата менен дагы жумушка буюрса дагы коштук. Андан сырткары дагы Наргиза айым эң мыкты биздин сатуучулардын бири, не только как менеджер, сатуу менеджер катары эмес, адам катары, адамдык сапаты катары дагы өзүнүн ушунчалык тарбиялуулугу менен, адамдарга болгон мамилеси менен дайыма өзүнүн ушундай сый урматта жүрөт. Эч кандай бир мындай проблема кылып, вызывать этип, эч нерсе андай болгон эмес. Адам өзү жакшы болсо, мүнөзү жакшы болсо, адам өзү адамгерчиликтүү болсо, любой жерге батып, жакшы иштеп берет экен да. Анан Наргиза айым мисалы үчүн Ызаткан Жусуповада вообще өмүрү окубаса деле 1 жылдан бери сонун сатууларды жасап келе жатат. Жана эң жакшы сатууларды менин эксперттерим, психологдорумдун, менин проекттеримди, жана менин азыр өзүмдүн дагы жаңы проектимди, психология форматында цифровой психологияны дагы мыкты өздөштүрүп сатып аткан дагы маалдары. Наргиза айым 4 баласы менен эртең менен туруп алып уйсап, кайнене кайнатасын баарына тамак берип коюп, ара чолодо дагы ошого да иштеп сонун сатууларды жасаган айым да. Кантип жетишесиз Наргиза айым ошонун баарына? Мен өзүм шоктум го. Айтпайм, секрет деп койбоймбу? Курска келме депесизби? Негизи мындай экен да, каалоо эле болуш керек экен негизи. Каалоо болуш керек экен. Мен жумушум дайыма жанымда деп күлүп калам да. Кай жакта жүрбөй дей берем. 1 мүнөт, 2 мүнөт тала калып, тамак жасап атып деле, үй жумуштарын кылып атып деле ача калып, маалымат бере калам, сүйлөшө калам. Анан дальше жумушумду улантып кете берем. Ушундай форматта жүрөт да. Атайын деле бир убакыт бөлүп кечке отурбайм да. Тамак берип атып деле үйдөгүлөр да уже көнүп калышкан да мага. Айрыкча чалып калышса, ай бол сага чабып атат чурка деп. Сонун экен. Сиздин телефон, сиздин жумушуңуз, офисиңиз, менин офисим мына телефон деңиздер. Менин офисим мына телефон, мына менин офисим, мен ошол жакта иштейм деп түшүндүрсөңүздөр, уже сиздин дагы үйдөгүлөр түшүнүп көнүп калышыптыр, колдошот экен эң негизгиси. Анан бул жакта суроолор болуп атат, канча акча табасыз Наргиза айым деп атат. Айта кетиңизчи, башында канча акчадан баштагансыз жана азыркы кирешелериңиз канча? Эң көп тапкан акчаңыз канча болду эле, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эң биринчи курска келгенде эле мен 17 000 сом тапканмын. Курска катталган акчамды дагы актап, андан сырткары ошо 7 000 сом киреше алганмын, айлык алгам. Ошондо аябай чоң мотивация болгон да мага, үйдө отуруп деле иштесе болот экен. Сонун турбайбы деген чечимге келип, ошондон бери иштеп келем. Азыр 20 000, 30 000 сомдун тегерегинде айлык алып келем айына. Классно. 4 бала менен үйдө отуруп, эч жакка чыкпайт, каалагандай. Наргиза айым биздин командада эң көп той ашка барган айым. Тойлорго эң көп, аштарга барган айым. Мен ашка кетип баратам, мен тойго кетип баратам 3 күнгө деп ушинтип дайыма айтып кетет. Бизде
жамандык жакшылык болот жашоодо дегендей. Анан албетте мен дагы келинмин, баарыбыз эле адамбыз, баарыбызда балдар бар, балдар ооруйт, это нормально, баары эле ооруйт, ар кандай случай болот. Ошондо дагы 2-3 күнгө кетип атам, жок болуп атам дегенде Наргиз айымдын тойлору көп. Бирок ошондо дагы тойлордо жүрсө дагы сатууларды жасап эле баарын мындай. Наргиз айым өзү мындай жөнөкөй, мындай жумшак, кандай десем мындай мягкая, неконфликтная, плюс еще такая мындай воспитанная, культурная болгондуктан мындай эч мындай ызы чуу жок, акырын сүйлөп эле баарын жакшы бүтүрөт да. Ошон үчүн молча эле мына молча продает деген адам ушу Наргиз айым да. Молча продает деген адам Наргиз айым. Наргиз айым буюрса биздин мына именно эмки сатуу менеджер курсунда биздин кураторубуз дагы мына Наргиз айым. Себеби дегенде мүнөзү, жумшактыгы, камкордугу мага жаккандыктан именно ушул сунушту мен Наргиз айымга киргизе алдым. Демек, мыкты ушундай сонун мыкты чөйрөдө, мыкты айымдардын, күчтүү айымдардын чөйрөсүндө сиздер биргеликте буюрса 1 ай болосуздар деп айта алам. Рахмат сизге, Наргиз айым. Рахмат. Ассаламу алейкум эже, мен эмне жумушум баштасам экен деп башым катты, 3 балам бар, декреттемин. Вот сатуу менеджерликтен баштаңыз, себеби дегенде балдар еще кичинекей болсо, бир жака жумушка элестетиңиздер, маршрутка күтүп, суулукта, бир жака барып, отуруп, анан кагаздар менен иштеп, кайра келип, же базарга реализатор болсоң деле, балдарың таштап коюп барып иштейсиң да, эч жака барбай эле үйүңдө отурасың да, эч кандай напряг жок эле. Сонун иштесе болот. Күчтүү, назик, кыйын Наргиз айым дейт. Ооба, назик, точно. Туура айтасыздар, назик айым. Чек группадан көп чыгат атыңыз дейт. Ооба, жакшы, эң мыкты айым. Сонун айым, Наргиз айым, аябай мыкты айым. Наргиз айым дейт, күчтүү, назик. Бул жакта суроолор болду, мен жазып калдым, суроолорго жооп берейин, келиңиздер. Биринчи суроо мындай болду. Дордойдо иштейм, Дордойдо иштеген соода сатыгымды онлайнга чыгарып иштесем болобу? Болот. Дордойдо иштегендин бардыгы азыр мисалы үчүн көбүнчө мага насаатчылыкка келеликпи дешет, себеби дегенде алар ошо соода сатыгын онлайнга чыгаргысы келет да, бирок телефону iPhone болсо дагы тартып колдоно албайт, сата албайт. Ар бир өткөн адам деле жалдырап отурушат, сатып ал, товарымды сатып ал. А эгерде онлайнды кошуп кетсеңер, элестеткиле, канча онлайн сатуулар жаза алмаксыңар. ТикТокту, Инстаграмды өздөштүрүп алып, эмне үчүн погружение в Инстаграм SMM курсту берип атам. Базовый SMMди үйрөнүп алып, өзүңүз ошол телефонду алып алып, товарыңызды сатыңыз. Меникин сатпай эле коюңуз, өзүм үчүн сатканды келатам деп айтыңыз. Кааласаңыз практика кылыңыз меникин сатып. Мен ошончо номер берип силерге практика дагы берип атам. Жандуу жолугушуу болсо сонун болмок дейт. Жандуу жолугушууларга чакырып эле атпаймынбы? Жандуу лекцияга келгиле, китеп белекке берем, келиңиздер, болгону 1,5 миң сом, 4 саат, 5 саат, 30 айым менен сүйлөшөм, силерге сабак берем деп канча чакырып атам. Ошолорго сөзсүз түрдө келип, таанышып, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биз ашып кетсе мындай да, бир көйнөккө 5 миңге коротконго даярбыз, ал бир көйнөктү тойго бир жолу кийип барабыз, илинип турат. Билим алганда ошол чөйрө менен элестеткиле, жаңы кесипке ээ болуп атасыңар. Жаңы кесипке ээ болуп, жумуш менен дароо камсыз болуп атасыздар. Сразу трудоустройство, гарантия болуп атат, потому что бизде курстар көп. Саламатсыздарбы? Сатуу менеджерини окуйбуз да, эгер катталсак же баарын одновременно окуйбузбу? Азыр ошол жөнүндө айтып берем. 15 февралда бизде сатуу менеджери башталат. 15 февралда сатуу менеджер башталганда, сатуу менеджер күнүнө 3-төн 4төн зум, жаздырылган get курста сабактар, мен болом чатта, кураторлор менен зумдарга катышып дагы окуйсуздар. Запись телеграмга сакталат, жүктөлөт. Зумдар анча прям долгий эмес, тажатма эмес, жарым саат, 40 мүнөткө жетпей, сонун результат зумдар болот. Бирок, караңыздар, сатуу менеджерликке фокус коюп окутабыз. SMM'ди доступ ачып беребиз. Аны сатуу бүткөндөн кийин деле окусаңыздар болот. Жарым жыл доступ берип атабыз. 3 курска, 3 курс 15 миң сом. SMM, психология деле 30 сабак, 30-35 сабак. Темаларын алсаңыздар болот, номер калтырып. Менеджерлер силерге акысыз дагы сабак берет, полностью консультация берет.
И сатуу менеджер. Негизи SMM'дин өзүнүн эле баасы 5000, бирок биз аны сатпайбыз. Аны только сатуу менеджерлерге келгендерге SMM'ди белекке беребиз. И психологияны белекке беребиз. Ошондо сатуу менеджер, SMM, психология үчөө биригип 15 000 сом жарым жылга, 3 курс жарым жылга аласыздар. Анан бул дордойдон айтып атпайбы? Именно SMM'ди окуп, биз сатууну дагы үйрөнүп алса болот. Почему? Бизде Оштон дагы окуган айымдар бар. Оштон соода саттыкта жүргөн айымдар окуп, мен орой мамиле кылчу турбаймынбы? Мен адамга сүйлөгөндү билбечи турбаймынбы? Мен акчамдын баарын жөн эле слив кылып турбаймынбы деп. Именно мен психологиямды окуганда, именно 5-компетенция, это коммуникацияны өздөштүрүшүм керек. Адам менен сүйлөшкөндү, адамча сүйлөшкөндү үйрөнүшүм керек дегенди уккандан кийин анан короналарын чечип, орой болбой, мага кылып кой, дебей, адамча сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды, адамдык сапаттарын өстүргөнү эң биринчи өйрөтөм бул курста. Чептеп эле сатуу эмес, адамдык сапатыңды өстүрүү. Таргетологдо үйрөсөз курста дейт. Погружение в SMM курсу бар, ошонун ичинде таргет дагы бар. Сатуу менеджерин полный кайтарым байланыш менен үйрөтөбүз 1 ай. Кайтарым байланыш практика, аудио практика менен. Погружение в SMM ичинде Reels, таргет, ичинде монтаж, мобилография, Инстаграмды кантип алып барыш керек, кантип сатуучу Инстаграмга упаковка кылып коюш керек, ичинде бүт баары бар. Ошол курс белекке берилет. Психология курс белекке берилет. Психологиянын баасы 2000 сом. SMM'дин курсу 5000 сом. Уже 7000 болуп атат. И сатуу менеджер өзү 15 000, ошол 7000 сомдук 2 курс белекке берилет. 7000дик 2 курс белекке берилет. Заметила, что акцент больше на кыргызскоязычных дейт. Смотрите, сегодня только отправляла VIP-группу, что требуются русскоязычные менеджеры для косметолога, она не кыргызская. То есть русскоязычные тоже требуются менеджеры, да? Постоянно они в спросе. Поэтому именно если вы хотите отучиться онлайн и именно на русскоязычных, то почему нет, рекомендую. У меня курс на простом языке, который понятен всем. На простом. Так. SMM сатпайбыз же, SMM белекке берилет. Второй вопрос был. Товар сатып, Инстаграмда товар сатам, силердин командаңарга кошулуп дагы иштеп акча тапсам болобу дейт. Болот. Инстаграмдан өзүңүздүн товарыңызды сата бериңиз, бизге да кошулуңуз, балким бизде акча көбүрөөк тапсаңыз бизге алып кетесиз. Кааласаңыз, биз берип аткан билимдерди колдонуп өзүңүздүн товарыңызды сатып, ошол жактан күчөтсөңүз болот. Без проблем. Өзүм үчүн для себя хочу отучиться. Өзүмдүн товарымды, өзүмдүн кызматтарымды саткым келет дегендерге дагы можно. Еще был вопрос. Кымбат экен деген суроо болду. Еще был вопрос. Декретте отурам, эчтеке акчам жок. Караңыздар. Гарантированно жумушка алып атам. Сразу командага кошулуп атасыздар. И я в онлайне 5 лет. Я потратила больше 7 миллионов сомов на свои знания. Цифровой психологияда 3 жылдан беримин. Дубай, Турция, постоянно коучинг. Сейчас я учусь в магистратуре на психолога. Еще для вас новость. Я поступила в Академию разборов. Сегодня вот деньги перевела у самой Инны Тлешиновой. Да, скоро буду мастером разборов, квантовым психологом. Все деньги я вкладываю в знания, поэтому я расту. Третий момент. Я 5 лет уже в онлайне, я продюсер 5 лет уже. Ким Кыргызстанда туруктуу продюсер катары 4 жылдан бери бир экспертти алып чыгып келатат, жылдыз кылып. Ким айткылачы кана? Есть такой эксперт? Туруктуулук, стабильность — это со мной. Я про стабильность, я про то, что вот давать работу. У нас много работы. Если вы будете работать, если у вас короны нету на голове, пожалуйста, welcome. Кошулуңуз командага. Подходит ли мне этот курс, если не очень хорошо говорю на кыргызском? Мне нравится ваша подача, и вы нравитесь. Всегда останавливала только то, что вдруг все на кыргызском, а я не пойму. Да, подходит, потому что у меня уроки. Вот как я веду сторисы на русском, на кыргызском. То есть у меня все в легкой подаче. Я сама оканчивала русскую школу, я сны вижу на русском.
Но я обучаю на кыргызском, да. Но цифровая психология у меня на русском и на кыргызском. Поэтому русскоязычные тоже востребованы, потому что в моем наставничестве есть очень много экспертов, которые говорят на русском. Вот им требуются менеджеры тоже на русском языке. И я вам скажу такое, знаете, я как человек, который учился 4 года, работал 4 года в Италии, 4 жыл Италияда жашаган айым катары, мекенимдин баркын билген айым катары айта алам да, кыргыз тилинде, эмне үчүн мен кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде окутам. Эне тилиңде блог алып барып, эне тилиңде баарын баштасаң, акча көп келет. Вот прям запомните это. Это работает на уровне психологии тоже. Я рекомендую. Рекомендую. Еще второй вопрос. Кымбат экен, эмне үчүн, да? Я не просто эксперт, который скопировал чей-то курс и пошел продавать. Нет. Я на опыте. Вы видите, да? Ай сайын миллиондон ашык запусктарды жазып атам. Каждый месяц. То, что вот вся команда вот держится ушул моменттерде, канча кадр маселесин бар менен иштеп, эксперттер менен иштеп. Вы знаете, да, у меня наставничество 200 тысяч стоит. Насаатчылык, курс бардыгын алып кетип баратам. Я когда-то продавала по 1000 сом. Я тоже начинала с нуля. Я не асмандан түшүп кыйын болуп кеткен эмесмин. Ушунун бардыгы мээме киргизген билимдер. Менеджерлерим айтып атпайбы? Окуй бериңиз Хунзежи, окуй бериңиз, значит, круто, классно. Дагы өсөт экенбиз, курстар чыгат экен. Это же круто. То есть мои менеджеры башкаларга жалдырабайт жумуш берчи деп. Потому что я их полностью бизде лид өзү адам иштесе иштейт, канча иштесе ошончо акча таба алат. Вчера только, да, у нас какие бонусы вам были предоставлены, да? Азыр каждый адам өзү канча иштесе ошончо акча таба алат. Эксперт өзүңүз аласызбы продюсерликке же окуучуларыңызга берип коесуңарбы дейт. Продюсерликке у меня сейчас очередь, и я беру дорого. Продюсерликте мен кымбат алам, билесиңер да, и минимум 50%. Мен продюсер катары фикске 200 000 алам и 50% алам, ошон үчүн көп эксперттер акча бергилери келбейт, арзаныраак издешет. Арзаныраак 30 000, 20 000 издешет. Канча процент менеджерлерге дейт? 15-20%. Андан сырткары бизде лидтерди, да, биз 1-ден 2-ден лид бербейбиз, канча көп деген лидтерди берип атабыз. Андан сырткары бизде мотивация күчтүү. Сонун мотивациялар бар. Я знаю, дорого дейт. Да, у нас дорого. У меня имеется в виду, что дорого, потому что у меня опыт. Заткан Жусупова менен за 4 года это миллионные кейсы. Я не хочу озвучивать сумму, потому что эксперт не хочет ал нерсени, но мне как бы доказывать эткенге эч нерсе деле жок да. Все люди знают, что 4 жылдан бери Заткан Жусуповну продюсирую. Даже 300 просмотр стористе 300 менен биз курстарга миллиондук запусктарды жасайбыз молча эле, да. И я не запускаю таргет, мисалы үчүн биз монча акча таптык депчи. Я не люблю акча менен, потому что я как психолог понимаю, что я хочу, эмне үчүн мен акчаны көрсөтпөймүн. Себеби дегенде мен акча үчүн эле келген аялдарды каалаган жокмун. Я хочу, чтобы мага келген аялдар өнүгүшүн, жан дүйнөсүн байытып. Мына бул жакта бир айым чыгып айтпадыбы, менде неуверенность болчу, депрессия, декретте отурчумун, күйөөм измена кылчу, мен 3 кызым менен сыгылып эле үйдө отуруп страдать этчимин. Бирок чөйрөгө келип, билим алып, сиздерге кошулуп, силердин энергияңар менен, силердин чөйрөңөр менен өзүмө болгон ишенич. Аял киши өзү акча таап баштадыбы, мына өзүнө болгон ишенич колуман келет экен. Страдать эткенге некогда, тиги ким айткандай, бесплатно сүйлөгүм келбей калды дегендей эле. Бесплатно сүйлөгөндөн эле акча турбайбы дегендейчи. Бесплатно сүйлөгүм келбей калды. Өзүнө болгон ишенич пайда болду да. Акча таап баштаганда аял киши өзүнө ишенип баштайт. Аны албетте билим алганда дагы аял киши ишенет өзүнө. Эмне үчүн менин курсум 15 000 сом? Себеби дегенде СММ курсту белекке берип атабыз биринчиден. Экинчиден, психология курсун белекке барып атабыз. Үчүнчүдөн, мен спикер катары көчөдөн келген эксперт эмесмин. Мен 5 жылдан бери онлайнда иштеп жүрөмүн. 5 жылдан бери 450-500дөн ашык насаатчылык, наставничестводагы кыздарды чыгардым.
мен дегендерди, Саламат Садыкованын кызы баш болуп, психологдор, мен Кыргызстандагы номер 1 психологдор келип менден консультация алышат, билесиздер. Андан сырткары Заткан Жусупованы 4 жылдан бери канча продюсер катары кандай мындай масштабка ийгиликтерге да жеткирдик. Кыргызстандагы эң мыкты психологдордун бири деп аталам. Кыргызстандагы номер 1 психологдордун ичиндеги 3 же 5 в лучших да, она точно входит. Андан сырткары 1200 сомдук чектен кандай чоң чектерге көтөрүп алдым десем болот. Албетте Аллахымдын жардамы менен, Аллахымдын колдоосу менен, жаратканымдын колдоосу менен. Бирок өзүмдүн аракеттерим менен, эмгекчил, өжөрлүк менен жана билимдер менен. Болгону ошол билим алып, кайра элге берип, талыкпай эмгек кылганым. Сиздер өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз талыкпай кандай иштеп атабыз. Анан мен ойлоп атам да, эмне үчүн мен мурун эле сатуу менеджерликти баштаган эмесмин депчи. Менде ушунча көп курс бар, эмне үчүн мен мурун эле ушунча менеджер алган эмесмин деп өзүмө суроо берип атам. Себеби дегенде, бизде чынында курс көп. Менин өзүмдүн эле 15 курсум бар. Сатуу менеджер, алгоритм запусков, продюсер болом, курс ачам дегендерге. Орозодо мартта 75% арзандатуу менен башталат. Андан сырткары жеке лекцияларым, жандуу лекцияларым, китептерим, насаатчылыгым жана азыр цифровой психологияда матрица судьбы 2 айлык өзүмө өзүм именно цифровойду билгим келет, күйөөм кандай экен, кайненеме кандай подход кылыш керек. Андан сырткары коучинг жана башка проекттер бул менин эле курстарым. СММди да айтпап турбайм, биякта психология курс. 8-9 өзүмдүн курсум. Андан сырткары Заткан Жусупованын дагы 10 курсу. Андан сырткары тиякта повар Алия эксперт, насаатчылыктагы экспертим даярданып атат. Анын 2 курсу бар. Андан сырткары мына таргетолог Айым Ошто Күмүшай даярданып атат. Кунзежес менен иштешем, сатуу менеджерлери менен деп таргет курсун сатабыз балким жакын арада. Психолог, этнопсихологдун курсун сатып атышат кыздарым. Андан сырткары нутрициолог, туура тамактануу боюнча 2 айлык 15 000 сомдук курсун даярдап атат. Кунзеже, пожалуйста, командаңыз менен иштеп бериңизчи. Толтурам, очередь у меня. Өзүмдүн эле кыздарым, мен издебей элемин, өздөрү суранып атышат. Пожалуйста, иштеп бериңизчи, продюсер болуп бериңизчи депчи. Мен аларды насаатчылыкта келип тааныгандыктан, мүнөздөрүн, характерин билгендиктен, макул мен сатуу менеджерлердин кыздарым иштешсин деп атам да. Кыздарыма жумуш катары дагы макул деп атам да аларгачы, бирок очередь менен. Биринчи сен, андан сен. Ошон үчүн бизде чынында эле мага кайрылгандар өтө көп. Продюсер болуп бер деп. Менде очередь чынында эле мен кымбат алам, фикс 200 000 алам. Сиздер билесиздер, насаатчылыкта 2 ай сайын, 3 ай сайын, 10-15 айымга чейин насаатчылык запуск кылам, билесиздер, Анан эгерде тупой болсом, мага 200 000 төлөп бирөө келет беле? Экинчи суроо, Заткан Жусупова мага тапкан акчаларынан акча бөлүшөт беле мен тупой адам болсом? Нет. Туурабы? Я же вкладываю в себя. Ооба. Дагы суроо болду. Декреттемин дейт. Декреттемин, балдар менен үйдө отурам. Эчтеке акчам жок, 1 сом жок дегендер көп экен. Караңыздар, 5 жыл мурун мен да үйдө декретте отурганмын. Бирөө эмчекте, бирөө кичинекей. Күйөөмөн акча сурасам, акча берчү эмес. Акча берчү эмес. Бирок мен уялчумун да, кредит төлөп атса ипотека, күнү түнү иштеп атса бизди багам деп. Мен королева отурам, еще мага акча бер деп тарынып. Неге алып бериш керек экен? Он же тоже человек. Я, оказывается, была тогда в детской позиции. Пожалуйста, вот, девочки, эфирди көрүп аткандын бардыгы, детская позиция деп туруп, менеджерден сураныч, менеджериңерге жазгыла, силерге жазып атат го кыздар. Детская позиция сабак жөнөтүп коюңузчу деп. Белекке берейин. Я от души дарю, от души көрүп, ошо детский позициядан чыгыңыздар. Мен өзүм ошондой болчумун. Мага 100 000 бергиле, бизнес баштайм дечимин. Мен ак үйгө орноштургулачы дечимин. Элестеткиле, вот настолка да, мен үчүн кылып койгула силер. Силер мен үчүн кылышыңар керек. Это же детская позиция. А в детской позиции акча жок. Биз кичинекей балдарыбызга 5 000, 10 000 беребизби? Бербейбиз. 5 сом беребиз, 10 сом, 20 сом беребиз. Если ты в детской позиции, у тебя не будет денег. Только мелочь болот сенде. Жоопкерчиликти өзүмө алгам.
эч кимге жалдырабай эле Лалафодон кийимдеримди саткам. Балдарымдын комбинезон, ходунок, ковриктерин сатып 500 сом. Көрсөңүздөр керек, өзүмдүн кийимдеримди 300 сомдон сатып, элдер келип алган аябай. Банкта иштейм эже, мүмкүнчүлүгүм жок деп ошол бүт банкта иштеген апапака рубашка, кара шым, юбкалардын баарын бергем. Мындай экен да, өзүң аракет кылганда кадимкидей даамы таттуу болот экен. Сүйөт экенсиң ошол нерсеничи. Ошон мени эч ким колдобогондуктан азыркыга чейин иштеп жүрөм. Азыркыга чейин сүйөм жумушумду. Мына ушул жерде мен түнкү 2ге чейин деле иштешим мүмкүн. Отуруп алып ушул жакта. Потому что мен жумушумду сүйөм. Эртең менен туруп алып эч кимге налбайм, мен 2ге чейин иштедим деп. Потому что мен өзүмдүн каалоом менен 2ге чейин отуруп иштейм ушул жакта. Сүйгөн жумушуңан, рахаттанган жумушуңан киреши дайыма келе берет. И это круто. Декреттемин, акча жок. Акча бар, акча жок дебеңиз. Акча дайыма бар, акчаңыз бар. Телефон бар, интернетиңиз, WhatsApp'ыңыз бар, демек акча сизде деле бар. Жакшы ниет кылсаңыз, сизге бирөө белек деле бериши мүмкүн. Бизде мүмкүнчүлүктөр бар. М+ менен, кэш тую менен 3 айга чейин бөлүп төлөсөңүз болот. Иштеп атып 1-ай 15 миңди 3 айга бөлгөндө там ашып кетсе 15 миңге 1,5 миң сом кошулса 16.500 3 айга М+ менен, М-банк менен. Ай сайын 5 миң төлөсөңүз дагы 5 миңге иштегенге ошол. Бизде 2 жума сайын курстар алмашып уже сатуулар болуп атат. 2 жума сайын, запуск 2 жума сайын. Мына 2 жумада жаш өзөгү тренажер сатышты, азыр 2 жумада уже башка курстар сатып башташты. Мүмкүнчүлүк болот. Бекердин тузу татыбайт. Бекер нерсе не ценится. Даже я такая. Мага канча эксперттер келип, Кунз эже курсубузду подарок кылабыз, реклама кылып бериңизчи. Келип окуңузчу, өзүңүз ошону стористен көрсөтүңүзчү дешет. Же мен бир сабагын ачпайм. Потому что бесплатно. Бесплатное не ценится и не будет результата. Эч качан. Сен өзүң монтип, мен акыркы акчамды берип 350 миңдерге, монда 500 миңдик курстарды окугандачы, тыттынып түнкү 3кө чейин отуруп алып, мына бул тетрадьтын баарын мына. Менин миллиондорум мына. Знание, билим. Поэтому я сегодня сторис выкладывала. Мозги всегда будут в моде депчи. Силер даже командада иштеп жүргөндө деле, мисалы үчүн, өзүңөр бизнес баштасаңар деле, өзүңөр сода сатык менен алек болсоңор деле, өзүңөр үчүн билим. Сода сатуу менеджерде окуп атып, тоокторун сонун сатып аткан айымыбыз бар. Ал өзүнүн тоокторун сатып атат элдергечи. Күнүнө 15 тоок саттым, 30 тоок саттым. Очень полезно болот. Күнүнө ар бир тоок 2ден жумуртка алып келет. Балдарыңарга дагы, өзүңөргө дагы пайдалуу деп. То есть адамдар менен сүйлөшкөндө, адамдар менен да выгода бергенди үйрөнүп атышат. Элестетиңиздер. Бир гана эптеп сатуу эмес, мен айымдарга эмне үчүн психологияны көп берем? Эмне үчүн мен спикер катары Заткан Жусупованы, оратор чеберин, Алтын Рыспекова, Заткан Жусупова, мен өзүм дагы жума сайын зумдарда боломун, сөзсүз түрдө. Чаттарда ким эмне деп жазып атат, өзүм да ошол жакта отурамын. Андан сырткары дагы тайный бир спикер келет. Очень такой женский спикер, такой прям, аны айта албайм, но айымдарга жагат. Да, номер калтырсаңыздар болот, мен менеджерлерим. Ооба, көчө сиздерден суроолор келди. Эмне бир кандай номериңиздерге бир менеджер жазганга биз уже условиялар түзүп койдук. Номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бул акыркы поток, где я в команду беру. Дальше сатуу менеджер болобу, болбойбу мен уже айта албайм, уже все, команда полная. Болсо дагы командага алып калбай эле окутабыз. Пожалуйста, бирөөгө жаз, жумуштап, мен менеджер болуп берем, менеджерлиңди, сатууларыңды көбөйтүп берем деп бирөөгө жалдырайсың, жазасың. Ага келгенден кийин ал айтат, кана сатуулар жок дейт, анан кекетет сени, нафиг сагандай. Вот я в команду беру всех. Только мыкты саткандарды эмес, всех беру деп атам. Значит, нужно брать и делать. Канча сомдон дейт. 3 курс жарым жылга 15 миң. 3 ай бөлүп төлөө каралган М-банк аркылуу. СММ өзү эле 5 миң турат, ичинде мобилография, таргет, бүт баары бар. Өзүңөр таргет, Инстаграмдан, Фейсбуктан кетиргенди үйрөнөсүңөр. Негизи менде өтө көп курстар бар. Бирок мен сиздерге ушуну гана азыр сунуштап атам. Такай эле окуй берген келип калдым. Аллахым сизге 2 дүнү насип кылсын, ишиңизге ийгилик дейт. Рахмат сизге.
Ура, я успела, дейт. Да, вы успели, Greenleaf Карабалта. Кстати, вот Greenleaf, сетевойда иштегендер, өзүңөр үчүн, команданы өстүрүш үчүн как раз таки сатууну үйрөнөсүңөр. Вы научитесь продавать свои продукции, да, как раз товар сатканды, команда топтогонду. Плюс сизге еще SMM берилет. Представляете? SMM'де вы научитесь пускать таргет. Как сетевой должен пускать таргет? Ичинде мобилография, монтаж каралган, как вести блог сетевой лидерге, как фотосессию делать, какие рилсы снимать, сторис, что говорить, прогрев 30 күнгө, 60 күнгө, все есть. Я вам сейчас даже покажу здесь, открою. Мен жетишиптирмин вагонго түшкөнгө дейт. Да, поздравляю. Вау, вот начали писать люди, наши новые люди, девочки. Айымдар, азаматсыздар, я успела дейт. Я успела дейт. Сонун, я успела. Классно. Вау, я так рада. Ура, я успела дейт. Так что акча жок дебеңиздер. Акча бар деңиз. Акча жок деген сайын жок болот. Январь айында 7500 сомдук тариф бар эле го дейт. Азыр деле барбы? Жок. Курс кымбаттады, 15.000 болду. Эмки курс андан да больше кымбаттайт. Сиздер билесиздер го, менде постоянно кымбаттап турат курстар. Ал тариф жок уже. Зато биз 15.000ге SMM'ди дагы беребиз и психологияны беребиз. Менин командама кошулам дегендер өтө көп экен, поэтому мы были вынуждены поднять цену. Но ошончо баалуулуктарды берип атабыз. 6 айга SMM, 6 айга психология, 6 айга сатуу менеджер доступ ачып и командага алып калып атабыз. Мы не планировали азыркы нерсеге командага алып, но это последний поток. Дальше окутсак дагы апрелде, мартта болбойт, мартта орозо билесиңер. Апрелде болсо болот, болбосо жок, же майда болот. И все, дальше уже командага ала албайбыз. Да. Мари. Привет, Мари. Как дела? Так, я, оказывается, тут силерге аябай берилип, биякта менин начальник сатуу бөлүмүм начальниги эфирге запрос таштаптыр. Айдананы кошолу азыр. Мен дагы окуу дагы коркуп ойлонуп атып келгем, азыр эч өкүнбөйм, сонун билимдерди алып жатабыз Кундузайымга. Көрдүңөрбү? Они победили страхи. Девочки победили страхи. Айтып атпайбы, Баткенден окуп атам, 3 кызым менен. Башында адамдарга жазгандан корком. Билесиз эле, адамдарга жазгандан корком. 3-чү, 4-чү зумдан шуулдатып уже. Саламатсызбы, мен менеджер. Адамдар менен коркпой сүйлөшкөндү үйрөнөсүңөр в первую очередь. Кечке көрүп эле жакты Кундузайым дейт. Рахмат. Сизди күтөбүз, келиңиз. Так. Актала на связи. Мен силерге азыр даярдай берейин. Я вам сейчас покажу. 115.000. Айданочка наша Акталадан, Нарындан, мен сатуу бөлүмүнүн башчысы. Жана сиздер көргөндөй эле Айдана именно сатуу менеджерликке келип, сатуу бөлүмүнүн башчысы болуп, өзүнө сонун машина алган айым. Же машина деле. Айдана, кандайсың? Кандайсыздар? Кутман кеч. Какта жүрөсүң, караңгыда? Тиги маамдардыкына келгенбиз да. Ошо эме кошуна эле турабыз. Мурун күндүз эле келчүбүз да, машина жок кезде. Азыр болсо күнү түнү келип калганбыз деп коеюнбу. Ошо сатуу менеджер курсуна Айдана биз сатуу менеджер курсуна барыңыздар, келиңиздер. Мен деле башында ошо сатуу менеджерликтен баштаганмын. Сатуу менеджер болуп иштеп атканыма уже 1 жылга жакын болуп калды. Апрелде ошо 4-чү кызымды төрөр алдында турганда, анан мен онлайн эме форматтагы бир жумуш табышым керек деп анан баштагам да. Буга чейин негизи 8-чи классыман баштап элем да, акча кармап көнүп алгам. Анан жолдошум деле акча берет, акча табат, бирок ошол эле учурдамда үйдө отуруп бир 2-3 күн акча таппай калсам эле өзүмдү башкача сезе берем да. Башым аарыйт. Акчаны жыттап турбасам башкача болом деп коеюн да. 8-чи класстан баштап эле ошо акча таап көнүп алгам, акча кармап. Анан буга чейин повар на выезд болуп иштечүмүн, үйдөн крой тикчүмүн, надо умница болуп. Анан гүлдөрдү саттым. Еще мындай көп эле жумуштарда иштедим да. Анан ошонун арасынан именно жеңили, өзүмө аябай сонун келгени
сатуу менеджери онлайн форматта. То есть телефонум жанымда болсо эле иштей берем. Мен азыр крой тигип аткан болсом, мен үйүмөн чыкмак эмесмин да. Телефон менен азыр онлайн иштеп аткандыктан маамдартына деле барам. Конокко баргым келсе конокко кетип калам. Балдарымды карап, аларды школа садиктерге жөнөтүп коюп, ушинтип эле иштей берем да. Анын көп деле убактым кетпейт. Мисалы күнүнө 2 саат 3 саат эле убактымды алат. Анан көбүрөөк акча тапкым келсе, андан көбүрөөк убакытты коротуп коем. То есть эң эле сонун жумуш. Тилдин учу менен акча таба турчу жумуш да. Анткени азыр адамдар деген мындай өзүн өнүктүрүү менен именно психологияны ушундай курстарды аябай көп окуйбуз го. Ошондуктан дагы сатуу менеджер деген кесип азыр аябай востребованный да. И тем более Кондус Таштанын командасына келсеңиздер, бул жактан бир эле курсту сатып отура бересиздер. То есть ар кандай курс, универсал болосуздар да. Башында деле мен келгенде 15 күн сайын запуск, анан ар кандай курс десе өлү шок болгом. Рок болуп иштеген үчүнчү. Анан параллельно дагы 3 проект запуск болот дегенде вообще эле шок болуп, анан азыр уже адаптация болуп көнүп калдым мен. Башында мен деле таң калыштуу болгон. Бир эле убакытта кантип 3-4 проект запуск болот депчи. На самом деле ошондой экен. Бул жакта курстар толтура. Анан келгенде Канча акча табасыз? Көп акча табат, көп. Мынтип койсуң, шефке жаксыгар ошого жараша деп койбойсуңбу? ошого жараша болот. Сатуу менеджер болуп минимально 15 миң, 20 миң зарплата алчумун. Көп болгондо болсо 60-70 миңге чейин. Тиги эме болгондо, рок болгондо 350 миң сом зарплата алдым. 2 жума иштеп. Анан башында деген ошо жолдошум айтсам, сен точно мындай жакшы эле нерседе иштеп атасыңбы деп ал шок боло берчү. Анткени 3 күнүн ичинде эле 12 миң сом зарплата алгам сатуу менеджер болуп. Элдер деген жанагынтип практика кылып аткан учурда мен эксперттин комментарийинин астында номерлерге чалып күнүнө 60-70 номер байланышып, 2ден 3дөн продажа жасап, анан көп продажа кылганда деген 8-9 продажага чейин ушинтип иштечүмүн да. Эртең менен 6да туруп, кечинде 12-1лерде жатыпчы. Анан адам деген эгерде өзүнүн каалоосу болсо, 4 балаң эмес, даже 10 балаң менен коюп койсо деле, сени чуңкурга салып койсо деле иштей бересиң. Анткени менин 4 балам бар азыр, бардыгы тең майда, аралыктары 2 жаштан. Анан төрөгөндөн кийин 2 жума үйдө жатып эле, кайра 2 жумадан кийин деле жумушка чыгып кете берчүмүн да. Именно сатуу менеджер болуп иштеп алсаңыздар, мен декреттемин, анан деп атпайсыздарбы? Азыр именно декреттен башталат да, баардык бизнестин баары ошо декретте отурганда башталат. Анткени бошпуз, балабызды уктатып коюп, андан кийинки убактыбызды жөн эле артка кетебиз да, эгерде иштебей, адамдар менен сүйлөшпөй, уже бала позициясына түшүп баштайбыз. Эгерде окуп иштеп өзүбүздү өнүктүрбөсөкчү. Эгерде өнүгүп, ошо окуп, кандай адам болгуң келсе, ошондой окружение, ошондой чөйрөгө бар деп атпайбы? Анан чөйрөгө кошулуп алсаңыздар эле, андан кийин постоянно ошо курс учурунда дагы, запуск учурунда дагы мындай жөн эле саткыла деп коюп койбойт да. Курстарды берет, ошону окутат, жумуш учурунда дагы, то есть эме болосуздар. Өнүгүү жолунда болосуздар. Ооба, чөйрө. Мен жаныма келген кыздардын баары өсөт. Мага все равно айылда жашайбы, 5 баласы барбы, 10 баласы барбы. Главное, иштесе, иштейт да, ошо иштесең, ошол результаттар көрсөтсөң, ошончо акча таба аласың да. Жоолукчанбы, жоолукчан эмеспи, баткендеби, нарындабы, мага абсолютно все равно, честно. Главное, өзүңөрдүн иштегениңерге жараша да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырабыз. Роб деген эмне? Роб деген бул руководитель отдела продаж, сатуу бөлүмүнүн башчысы. Ал жанагы командада деген канча менеджер болсо, ошо менеджер менен ар бири менен сүйлөшүп, ар бири менен дил табышып, ошолорду продажа жасаганга, то есть стратегия бересиң, ошолорду карайсың да. Кандай продажаны карайсың. Повар Алия, мына Алия эже даярданып атат курстарын.
бизге менеджерлер керек. Алия эже мына сонун күнү түнү курсун жазып атат. Тамак аш, рецепттер, так что бизге менеджерлер керек. Бизде эксперттер өтө көп. Анан мисалы үчүн мен чын сториске эле чыгып мен айтып кетпедимби жана эме болчумун депчи, повар на выезд болуп иштечүмүн деп. Ошондо дагы ошо именно повар Алия эженин курстарын окугам. Башында деген турмушка чыккандан кийин плов бассам эле кучакташып калат. Анда да ошо ифтар деген эмеси бар болчу, мастер-класс курсу. Да, Ошону окуганмын. классно. Элестет, Эле классно. жанагы эменин баарын үйрөнгөндү ошо Алия эжеден окугам да. Анан анда дагы иштеп мен бир выездден жалгыз эле чыгып кетчүмүн. Жанымда помощница андай мындай деген кыздар жок болчу. Өзүм эле барып, эртең менен эрте барып эле анан 20 адамдан өйдө алып алчумун да, анда дагычы. 20 адамдан өйдө жасаймын. Анан 5000, 6000, минимально 5000, 6000 тапчумун да бир выездденчи. Ооба, классно. Көрдүңүздөрбү? Иштейм, өнүгөм деген айым повар на выездда болуп иштеп жүрчү экен. Айдана караңызчы. Менин 1 жылдык насаатчылыгымда мен продюсировать этип аткан экспертимде дагы убагында окуп тур. Мен үчүн да сыймык. Эми түшүнүп атасыңар да, канча адамдар ушул айымдардан окуп келебиз деп. Ошол Оксана Рыскулова, ошол Алтын Рысбекова, Кундуз Абашева жана көптөгөн Ызаткан Жусупова менден 3 жолу окуган насаатчылык. Анан ошол айымдарга барып окуп атсаңыздар, ошол айымдар келип менден окуп аткандан кийин ответ алдыңыздар, эмне үчүн? Кээ бир айтып атпайбы, кымбат депчи. Эмне үчүн кымбат? Эмне үчүн 15 000 сом болуп атат? СММ курс берилип атат. Инстаграмыңарды иштеткиле, пожалуйста. Мен силердин келечегиңерди ойлоп атам, менеджерлер. Силерге бир гана эле мен сатуу менеджер курсумду окуп иштегиле, кирешеге чыга бергиле. Бирок силер дагы өскүлө, өнүккүлө деп атам да. Анан дайыма өсүп өнүгөм. Дальше даже жана алгоритм запусков, продюсер болом, ушундай курстарды ачам, продюсерликти алып кетем десеңиздер дагы дайыма өсүүгө мүмкүнчүлүк болот. Роп болом дегендерге дагы сонун мүмкүнчүлүк болот. Анан Айданайым, айта кетиңизчи. Бул жакта суроолор көп болуп атат. Роп болуш үчүн эмне кылышыңыз керек? Жана эмне кылыш керек менеджер өсүш үчүн? Эмне болуп сиз роп болуп калдыңыз эле? Роп болуш үчүн ошо күнүгө продажа кылышыңыздар керек. Андан кийин ошо сатуунун техникаларын баардыгын тең билишиңиздер керек. Анан ошо команда менен иштегенди билиш керек да. Анткени бир эле командада 20-30 адам болсо, 30унун 30 характери болот. 30 менен ар башкача сүйлөшөсүң да. Бирөөнө сүйлөгөн шаблонуң экинчисине жарабайт. Экинчисине мындай мотивация беришиң керек болот. Кээ бирөөнө болсо катыраак айтышың керек болот. Кээ бирөөнө болсо өзүңдүн техникаларыңды үйрөтүшүң керек болот. Анан эң негизгиси ошо Кундуз айымга жаксаңар эле роп болосуңар деп ийинби? Көбүнчө ошо көп продажа, анан эң негизгиси өзүңүздөрдү өнүктүрүп турушуңуздар керек болот. Ооба. Качан жагасың? Сатууларды көп жасаганда любой адамга жагасың, любой экспертке жагасың да. Бул мегаль эмес да. Ошон үчүн өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштеп, мисалы үчүн өзүң негатив болсоң, ошон үчүн мен психологияны ачып, психологдорду дагы алып келип, номер 1 Ызаткан Жусупованы Zoom'га алып келип сабак ошол жактан да келип атат. Ораторду коштум, суранычыңар боюнча. Эчеке биз сүйлөгөндү үйрөнөлү, оратор керек. Пожалуйста, ораторду коштум. Тайны силерге жаккан спикерди коштум. Мен менен аяктан дагы зумдар болот. Ооба, анан биз дагы буюрса мына 15-inde бизде корпоратив болот. 8-мартты биз уже 15-февраль майрамдайбыз. Анан андан сырткары дагы ошол орозодон кийин дагы бизде күн жылыса поездкалар, тимбилдинг, выезддер пландалууда. Буюрса Бишкекте, Аларча жака тимбилдингдер, жакшы нерселер. Анан нарынданбы, көлдөсүңөрбү, сөзсүз түрдө ошондой жолугушууларга келип, коштоп дегендей. Анан буюрса Ошко дагы чоң тренинг менен пландап атам. Ал жака барганда дагы 1-2 күнгө барам, албетте өзүм кыздар менен жолугам дегендей. Жакшы, ооба, бизде мындай менин оң колум, сол колум Айдана баш болуп, Адинай, башка дагы кандай канча кыздар именно ушу сиздер менен иштешкенге мага жардам берип келе жатышат. Биргеликте баарыбыз урушуп талашпай, рызкыны тең бөлүп дегендей, ийгиликтерди жаратып, бул жакта баарыбыз взаимосвязанный да. Анан бизде элде тынчтык болсо, ошол нерселер болуп турат, жумуш болуп турат. Эксперт оорубаса, жоголуп кетпесе, иштейм деп жакшы мээсинде билимдерди алып,
жакшы проекттерге түшүрө алса, ошол нерсе аркылуу дагы сөзсүз түрдө жакшы ийгиликтер. Мына сатуу менеджерлик курсума келип бирөө жаман болдубу? Только жакшы болуп атат, өсүп атышат. Ичинен кандай өзгөрүүлөр болуп атышат. Ичинде кандай трансформация болуп атат. Балким даже ушул 2 жуманын ичинде өзү сезбесе дагы ичиндеги коркулар, өзүнө болгон ишеним, чөйрө, команда менен иштеп, канча деген башка адамдар менен сүйлөшүп атып, өздөрү ошол жертва позициядан чыгып атышат. Канча адам менен сүйлөшкөн сайын ошончо опыт, тажрыйба. Анан үйдө эле отуруп чөгүп кеткен дагы бул да болбойт деп ойлойм да. Ошон үчүн сиздер бул проектке келип командабызга мына ушундай сонун ийгиликтүү айымдардын чөйрөсүнө кошулууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Рахмат, Айдана. Ооба, баарыңыздарга ийгилик. Баарыңыздарды өзүбүздүн командадан күтөбүз. Сатуу менеджери азыркы учурда эң эле востребованный профессиялардын бири. Анан сатуу менеджерликти окуп алсаңыздар, бул өмүр бою даже жолдошуңуздар менен сүйлөшкөнгө дагы ушу сатуу менеджерлик жардам берет да. Анткени энергияңыздарды впустую эле жөн эле тратить этпей каласыңар. Мен мисалы жолдошум менен даже бесплатно урушпайм да. Мен дагы урушам дегенде эле качып кетем да. Энергияңды коротуп, лучше сен менен урушканчакты мен продажа кылып алганым жакшы эмеспи деп эле ошентип коем да. Анан ошол үчүн дагы командага келиңиздер, бир эле курсту сатуу менеджерлерин эле окутуп койбойбуз. Ал жактан психологияны да аласыздар, СММди аласыздар. Мен СММди Кундуз айым ачып бергенде мен ичин көрүп алып эле шок болуп калгам да. Только Reels'те эле 6000ден окутушат экен да. Мен ошону окуйн деп аткам негизи. Андан кийин ошо ичин карап көрсөң деп ачып бербедиңизби беле подарокко. Анын ичин ачсам деген, анын ичинде таргет деле жүрөт. Мобилография, даже камераны кандай кылып настройка кылабыз, ошонун баары ийнесинен жибине чейин да. Даже упаковка кылганды ар бир модульда жок дегенде эле 10дон 15тен ушундай сабактар бар. Анан эч качан билимге кеткен инвестиция бул эме болбойт, чыгаша болбойт. Башыңыздарга билимди аласыздар, аны эч кайда унутуп койбойсуздар. То есть өмүр бою силерге кызмат кыла турчу билимге ээ болосуздар да. Анан обязательно ошо кыйын эксперттерден окуңуздар. Кыйын эксперт, ошого жараша зарплатага да чыгасыздар, ошого жараша өнүгүү болот. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Кундуз айым, сизге дагы чоң рахмат. Канчалаган айымдарды жумуш менен камсыз кылып атасыз. Канчалаган айымдардын мечталарын орундалышына дагы себепчи болуп атасыз. Баарыңыздардын Аллах ыраазы болсун. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Командабыздан күтөбүз баарыңыздарды. Ассаламу алейкум. Командабыздан күтөбүз. Биздин колго түшкөндө анан силерди монтип деп эле сонун кылып анан жертва абалдан чыгарып туруп, только урушканга убакыт жок. Ооба, урушканга убакыт жок. Мен дагы бош убактым болбой калды дейт. Жакшы окугула дейт. Баткенде да окуучуңуз бар, Кунзу эже, унутпаңыз дейт. Буюрса, Баткенге да баралы, тренинг менен. Гастролдоп. Кундуз айым өтө щедрая, өтө талапчыл дейт, айым деп билем дейт, требовательная, да? Сетте иштеген адам окуса болобу? В первую очередь сетевойдо иштеген айымдарды чакырам. Сатуу менеджерликти жакшы өздөштүрүп алсаңар, командаңарда товарыңарды сатканды үйрөнөсүңөр. Кечке эле WhatsApp аркылуу эмес, Instagramды дагы берип атам, SMMди. SMMди ачып алып, Instagramдан дагы сонун жумуш алып барганды үйрөнөсүз да. Анан эң негизгиси ошол WhatsApp менен иштегенде дагы туура иштеп, лидтер менен туура иштеп, маркетинг, воронканы үйрөнүңүз да. Айдана, Кундуз айым бирге иштешкениңерге канча убакыт болгон дейт. Биз иштешкенибизге так, октябрда Айдана менин жандуу лекцияма нарындан бери эмчекте баласы менен келген. Жандуу лекцияда мага жагып калган. Жандуу жолугушуу да баары бирчи. Жандуу лекция 1,5 миң сом турат, ичинде китеп белекке берем, анан 5 саат болом да. Жандуу лекция болду, февралда болбойт. Анан баада мен 2 жолу чакырдым, келгиле депчи. Анан жандуу лекцияга келген. Андан кийин нарынга кетти. Мен жаттап калдым, жактырдым. Анан 1 айдан кийин ага жаздым, личкасына сунуш жаздым. Кел иштебейликпи, иштеп көрбөйсүңбү деп. Анан трансформация курсун ошондо декабрда саттык.
ошондо сатканда иштегени мага жакты. Бир 2 жума иштешип туруп эле анан дальше моуну сатабыз деп турдум. 2 жума бүткөн дальше моуну сатабыз десем эле Айдана шок болуп атты. Я башкабы депчи. Буга чейин Айдана бир эле курс сатып жүрчү экен. Бизде болсо психология, повар, ар кайсы ар тараптуу курстар бар. Бул наоборот менеджерлерге жакшы да. Психологияда өнүгөсүң. Ошондой адамдар менен. Акчабы сатуу менеджерлик, продюсерлик башкача. Повардын курсун сатканда такыр башкача. Таргетологдун курсун жакында сатсак, аныкы башкача. Нутрициолог, туура тамактануу 2 айлык 15 миңдик курс сатсак, ал башкача. Дагы ким бизде күтүп атат? Нутрициолог, таргетолог, психолог, башка психолог и так далее, да. То есть кайрылгандар көп. Но мен физически баарын ала албайм, ошон үчүн очередь менде, да. Порядок менен. Ошондо получается ноябрь, декабрь, январь мына 2 айдан бери биз Айдана менен иштешип келе жатабыз. Бардык жактан өнүп өсүп дейт. Ооба. Саламатсызбы, курс канча сом продажабы дейт. Ооба. Жаңы кесипке ээ болосуңар, новая профессия. Урушканга убакыт жок деген жери жакты. Ооба, урушканга убакыт жок кыздар. Мен жолдошум кел деп баштаганда эле мен, ооба сеники турады эле качам. Же үйдөн кетип калам, кофе ичип келейин, бир жака барып келе калайын, же душка кетип калам, душка барып кечке душта түшөм, же бир нерсе ишылса качып кетем да. Я не хочу терять энергию. Энергияны терять эттиңби, уруштуңбу, бирөөнү жамандадыңбы, жаман жаздыңбы, все. Слив энергии, слив денег. Запомните, энергияңды короттуңбу? Мен мисалы үчүн маңдайыман бирөөңөр турсий башыңарга кийип алып, же стринги кийип алып чыксаңар деле мага баары бир да, нормально өтүп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде бирөөнү осуждение кылдыңбы? Все, слив энергии. Зачем ал нерсе сага керек? Кереги жок. Региондо болуп жатам да, эмне жандуу жолугушуп барат элем дейт. Эми онлайн окуп болсо да өздөштүрүп кетем деп турам. Ооба, сатууга келиңиз. Баткенден окуп атышат менден. Баткенден, Оштон окуп атышат, Жалал Абадтан. Негизи эле менде көбүнчө 80% мен юг тараптан окутам, ошон үчүн көбү мени көчө айтып атышат го, Оштон деп ойлогом депчи. Күйөөм да тамашалап калат, сен Оштоксуң деп. Ошко көп барам. Мен карабайм, Нарындаспы, Оштоспу, Баткендеспи, жоолукчансызбы, 10 балаңыз барбы же 1 балаңыз барбы? Мен силердин иштегениңерди эле карайм. Болду, адамдык сапат, все. Башка эч нерсе кереги жок. Мына Айдана деле мисалы үчүн 4 баласы бар. Азыр эмчекте баласы бар. Эмчекте баласын эмизип алып, Instagram story эме телефон менен иштеп атат. WhatsApp'тарда иштеп атат да, эмелестетиңиздер. Баласын эмизип атат, WhatsApp'та иштеп атат, жооп берип атат, жазып атат. Айылда экенсиң, Акталада экенсиң, 4 балаң бар экен, балаң эмчекте экен деп мен айтып иштебей койсом болот беле? Болчу. Бирок мага ал нерсе вообще не имеет значения и роли. Наоборот, баласы барларды мен давай балдар үчүн деп. Именно мотивация это дети. Мен өзүм ушундай маалда баштагам. Жооп жазып койгулачы дейт. Эмне суроо эле? Мен да сатуу менеджер болуп иштегем. Негизи эле я всю жизнь в торговле, знаю эту кухню. Хочу вашу команду, Кундусайм. Я вас жду, люблю. Я люблю всех, кто выбирает меня. 15-го у нас будут обнимашки, фотосессия, рилсы. Я позвала мобилографов. Айымдар, у нас выпускной. Азыркы менде потокто окуп аткандар, 15-inde у нас выпускной. Бишкекте и сразу корпоратив на 8 марта. Вся команда, Заткан Жусупов, баары келет. Да, готовьтесь. Готовьте свои наряды. 3 детей, тоже грудничок, 3 месяца. Я сейчас мама в декрете. Приходите, Ламора 0707, приходите в мою команду. Кошулуңуз. Я никогда в онлайне за 5 лет не говорила, набираю себе в команду, сразу возьму в команду. Никогда так не говорила. Вот я сейчас говорю и предлагаю. Вот когда предлагаю, говорю, приходите, отучитесь и оставайтесь в моей команде, воспользуйтесь этим, потому что все, дальше такого не будет. Дальше такого не будет. Я не могу каждый раз брать всех и в себе в команду, понимаете? Зачем мне 2000 человек? Выпушка, говорит. Да. Бермет, кстати, Бермет тоже бизден СММ'де окуган, она была куратором. Бермет. Менден окуган үчүн Заткан эженин кейсы Заткан деген баракчасын Берметке тапшыргам. А кого мне брать на работу? Почему я должна? Я только своих девочек поддерживаю. Өзүм кыздарымды колдоймун. Командага келиңиздер дейт. 2 жума окуу, 2 жума практика, бирок биздин 1-күндөн баштап эле практика кылдыртабыз силерди. Дароо, убакыт жок бизге. Дароо саттыртабыз. 1 ай болот, 1 ай болот окуу.
Номер калтырсаңыздар болот. Девочки, оставляйте номера, менеджеры проконсультируют и расскажут вам выходы, как можно без единого сома, бир сом бронь кылбай туруп, кантип 3 айга чейин рассрочкага алсаңыздар болот. Они вам расскажут, объяснят, помогут оформить. М плюс бар, М банк аркылуу. Кэш to you бар. Бөлүп төлөө до 15 февраля каралган. У кого полная оплата кылгандарга СММ сатуу психология полный доступ ача бериңиздер. У кого бронь, только психология пока. Хорошо, девочки? Ооба, номер калтырыңыздар, директа калтырыңыздар, кто будет смотреть запись. А вот номера оставляйте, девочки, оставляйте номера. Менеджеры свяжутся с вами, подарят вам урок. А, кстати, мой подарок. Хочу вам подарить подарок. Белек деп номер жазыңыздар. Подарок деп, белек деп. Упаковка по Инстаграм. Урок на русском языке 20 минут. Он вам заменит один курс даже. Классный урок. Как упаковать себя в Инстаграм дорого, и чтобы он продавал даже без сторисов. Классный урок. Я прям его по полочкам собрала. Второй урок — детская позиция. Вот в первую очередь нужно выйти с детской позиции, чтобы начать зарабатывать хоть какие-то деньги. Детский позицияда 50 жаштагыдай аялдар болот. Бала позициясында. Вечно недовольный. Сен мен үчүн кылышың керек, как ребенок, да? Мен кыздарыма чоң акча бербейм. Если силердин жашооңордо чоң акча жок болсо, задайте себе вопрос по-честному. Вот прям сядьте, эч кимге отуруп алып, өзүңө өзүң по-честному. Вот что у меня сейчас есть? Почему у меня денег нет? Почему у меня вот так? Вот мне было больно. Вот в пятницу, 7 февраля, у моей мамы день рождения. Я помню себя в декрете, когда я не смогла ей купить розы за 1000 сомов. Подарить ей не смогла розы. И вот это чувство я никогда не забуду. Я казалась себе настолько жалкой. Өмүр бою ушинтип эле балдар менен үйдө отуруп өтүп кетемби? Эки билимим бар, эмнеге акчам жок дечим да? Болот, бардыгы болот. Именно с кризиса келгенде сон болот. Я тоже с кризиса пришла. Из боли, из-за нужды келгем. Из-за нужды нехватки памперсов. Муж работает, денег нет, на меня нет, ни на детей лишних денег нет. И тогда я поняла, что если не я сама, то никто меня не поднимет. Вот и все. Перестаньте ждать от мужа, пожалуйста. Перестаньте. Он тоже человек. Вообще оставьте его в покое. Өзүңөр менен эле алек болгула. Күйөөңөрдү вообще мындай не лезьте к нему, өзүңөр менен. Окугула, психологияны оку, адамдар менен сүйлөш, акча таап, өзүңдү өнүктүр үйдө отурсаң дагычы. Да, номер калтырсаңыздар болот. Я вас так понимаю. Да, я еще помню, как у моих детей нет сапожек и жакшы куртка жок да. По-моему, эски кийип жүргөнбүз. И я такая, блин, я так хочу дочке корейские сапоги, теплые, депчи. И ыйлап атам да, көрү, кыш, а менин кызым буту үшүп атат. Мен ага даже ушунча билимим менен, ушунча алсыз экем, сапожка алып бере албай атам депчи. Я себе обещала, говорю, у моих детей будет все самое лучшее. Я хочу для них стать примером. Я хочу, чтобы менин кыздарым жакшы частный садикке, жакшы частный мектепке барышын каалайм деп. Вот Адина менеджер үйдө 4 баласы менен отурса дагы кызын частный мектепке берет. Элестетиңиздер, она работает у меня менеджером. Поэтому все возможно. Эгерде айдан айтып атпайм, мага эч нерсе оңой эле жокмуш болгон жок. Акча керек болгондо эртең менен 6-да туруп, кечки 12-ге чейин иштечимин, күнүгө 8 сатуу жазачымын деп атат. Бир сатуудан 2,5–3 миң алсаң элестеткиле. Вот вчера у нас, по-моему, даже, да, сон бонустарды, да, я после эфира решила сделать даже подарок. Я увеличила процент, да, KPI. Арбер продажадан чуть ли там 3000. Представляете, круто же. Бир 2-3 продажу делай, все, в день 9000, 3000, 6000. Это что, плохо, что ли? Bizde среднестатистикалык зарплата 30 миң. Да, SMM, таргет бар. Хотите, запись экрана кылып бермет жөнөтүп койсоңор, каныкей get курста кандай сабактар бар, эмне темалар бар, сөзсүз түрдө программаны сураңыздар. Сатуу менеджер курсунун, погружение в Инстаграм курсунун ичинде эмнелер бар, бүт ошол нерселер бар. Андан сырткары психология катары силерге 3 программа берилет. Погружение в Инстаграм ичинде эмнелер бар. Вообще мощные темы. Ошону окуганда эле в шоке будете. Ушунун баары деп. Столько классных уроков вам.
сатуу да канча сабак, андан сырткары психология. В первую очередь психология менен сатууну требовать этем. Андан кийин уже СММди өзүңөр каалагандай окуй бересиздер. Бонустар сонун ооба. Мага кызык эмнелер бар курстун ичинде дейт. Программаны алып окуңуз, көрүңүз, менеджерлер жөнөтөт, хорошо? Что продавать дейт. Все продаете, все. Хоть товар, хоть курсы, хоть разборы, хоть живые лекции, хоть книгу. Если сейчас у нас будет товарный эксперт, азыр мен магазинди алып, мисалы үчүн магазиндин товарды сатабыз десек, кийимди эле сата беребиз. Все можно продавать. Get курс аркылуу өтүлөбү бардык сабактар. Get курста менин сабактарым красиво 5-10-20 мүнөткө чейин жаздырылган. Плюс эртең менен зумдар, кечинде зумдар, аудио практикалар. То есть сабак ачып коюп эле окугула, эмне суроо бар эмес? Нет, сразу зум. Зум. Дароо практика, клиенттерди берип, алар менен дароо иштеп баштайсыздар. То есть башкаларда болуп, мисалы үчүн сабакты ачып коюп, давай окуй бер эмес, биринчи күндөн тарта на свой страх и риск силерге дароо клиенттерди берип баштайбыз, да? Это же тоже ответственность. Өмүр бою керектүү информация внутри, как я поняла. Да. Мага керектүү курсту таптым окшойт. Ооба, точно. Качан башталат дейт? 15 февраль башталат. 1 ай окуйсуздар, 2 жума интенсивный окуу, анан дальше дагы зумдар, практикалар болот. Бирок биринчи күндөн тарта дароо ишке полный башотуңар менен киресиздер. 3-4 күн кичине эме болосуздар дагы, но дисциплинага түшөсүңөр. Мен аябай сүйлөгөндөрдү каттарындагы айыммын, иштегим келет дейт. Ооба, бекер сүйлөгөнүңүз акча болуп калсын. Катышсамбы буюрса акча жоктугу проблема болуп атат да. Мен айттым го, 1 сом бронь кылбай 3 айга бөлүп төлөө бар деп. М-банк аркылуу. Кайрылыңыз, девочки подскажут сизге. Телефондон чаласыз, муну бас дейт, экинчи телефондон чалсаңыз, муну бас, тигини бас деп айтып турат, и М-банк менен сизге они помогут, мои девочки, оформить вам М+ту. Же болбосо кэштүү аркылуу. Анан сиздер биз айымдар сураганды билбейбиз да. Мен мисалы үчүн мындай учурлар болот да. Аябай катуу каалаганда ошол нерсе мага дагы белек катары келип калат. Бул кандай белек? Туугандарыман, тааныштарыман, жакындарыман да аркылуу алар мага акча берип, салып, белек катары алып калган да учурлар болот. Чын жүрөгүңүздөрдөн кааласаңыз, мүмкүнчүлүктөр келе берет сизге. Да, номер калтырсаңыздар болот. Сүйлөө речь аз, кантип сүйлөйм дейт. Сүйлөйсүз, мына өмүрү сүйлөбөгөн айымдар сүйлөп атышат бизде азыр. Ваше число сознания, миссия, можно знать. Я единичка 1,9, 28.07, 1990 год. Мне 34, скоро будет 35. Я 28-я, то есть я единичка, понимающая. И миссия у меня 9, помогатор, служение людям, элге кызмат кылуу. М плюс рассрочка алсак доступ берилеби сразу? Ооба, үчөөнө тең дароо сразу доступ берилет, ооба. Белек боюнча кайсы жакка жазыш керек түшүндүрүп бересизби? Мен курс алдым дейт. Классно. Номериңизди кайсы менеджер билесизби? Номерин сактап алдыңыз беле? Ошого жазсаңыз, же болбосо общий чатка дагы Адина барсыңбы, Айдана барсыңарбы салып коюңуздарчы. М плюс менен 1 сом акча салбай окусаңыздар болот. Ооба. Без брони. Без брони, без ничего можете оформить на 3 миссии. Моя миссия тоже 9 дейт. Классно. Классно. Значит, вы как я, да, жөн отурбайсыз, работягасыз. Как можно просто так лежать деп айтам да менчи. Жөн убакыт өтө береби, күндөр өтө береби депчи. Я даже с грудничком, мен даже роддомдон деле иштей берет болушум керек. Я люблю работать, я кайфую от работы. Кундузайым, момпус не дейт? М плюска уланганда ак салыш керекпи дейт. Түшүнбөдүм вообще. М плюс боюнча кайрылыңыз, менеджер мои подскажут. Макулбу, акча келгенде сүйлөп баштайт экенсиң, тилиң өзү эле чыгат, токтобойт дейт. Тилиң токтобой калат дейт, акча таап баштасаң. Самая 4, моя миссия 9. Классно, приходите, трансформатор. 4 болсоңуз көп сүйлөйт экенсиз да, любите разговаривать, да? Меники дагы 9 дейт. Ну, девяточки. Өткөнү курска бекер жолдомо уткандар кирешеге чыктыбы дейт. Курска бекер жолдомо уткандар вообще окуп атабы деп суроо бериңиз да. Бекер алган адам не ценит эч качан. Бекер утуп алган айымдар барсыздарбы?
Окуп атасыздарбы? Меники 6 дейт. Узаткан эже тоже 6. Я люблю 6. Миссия 6. У вас миссия творческая психология сиздики жеке. Психология тармагында эң көп акча таба аласыз. Но ошол психологдор мага келип атпайбы, өзүмдү сата албай атам деп карабайсызбы? Өзүм сата албай атам, кантип сатам деп. Ошон үчүн сатуу по-любому баарына керек. Рахмат дейт. М+ боюнча кайрылыңыз, толук түшүндүрөм дейт. Жетини айтып койчу дейт. Блогер болуңуз. СММди окуп алып, Инстаграм алып барыңыз. Жети блогер болуш керек. Белек болобу дейт. Белек айттым го. Белек деп, белек айттым. Инстаграм боюнча упаковка кантип Инстаграмда жылдыз болуш керек. Это как раз СММ курсумдан алынган сабак. Кыргыз тилинде дагы именно дагы СММ боюнча сонун сабактар бар. Кыздарым берет сиздерге. Бүгүн да өзүм жөнөтүп коем чаттарга эмне сабактар экенин. Ошол белектерди менин атыма беришет. Жанагындан сырткары, пожалуйста, детская позицияны отуруп алып, кунт коюп, 2-3 жолу кайра көрүңүздөр. Детская позиция именно ошол прям энергияда тарткам да, өзүм ошол детская позициядан чыккам, андан кийин акча таап баштагам. Потому что күйөөм мага эмне үчүн iPhone подарок бербейт, эмне үчүн жума сайын күйөөм мага ресторанга алып барбайт, эмне үчүн мага күйөөм кылып койбойт. То есть ата энеңен ала албаган сүйүүнү күйөөңөн эле требовать эте бересиң да. Бир нерсе алыш үчүн бергенге даяр болгонуң. Хочешь любви от мужа, сама давай. Хочешь в жизни какой-то результат, научись сама тоже давать от души. Миссия 9 блогер боло алабы дейт. Конечно, боло алат. Мен жүрөм го. Акча да табасыз еще блогер болгондон сырткары еще. Жетилер болсо жылдыз болуп жыргап жүрө беришет. Фотосессия, рилстерди тартып алып. Туура бекердин тузу татыбайт дешет экен. Анын сыңарындай бекер нерсени эч ким баалабайт. Ооба, баалабайт. Ооба, номер калтырыңыздар, айымдар. Буюрса эртең бизде акыркы эфир болот. Эртең дагы мен именно курста окуп аткан кыздар дагы чыгат, сиздерге баарын айтып беришет. Эң активдүү кыздар, эң мен чыгам дегендер Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан, Таластан, Көлдөн кыздар чыгышат. Эртең дагы сөзсүз түрдө эфирге келиңиздер. Жана мындан да кызыктуу болот. Баардык суроолоруңуздарга жооп берем дегендей. 3-6ларчы дейт. 3-6. Сиз психологсуз, айым. 3 анализ кылып кечке ойлоно бербей келиңиз. Миссиямды кандай миллионерша боло алам дейт. 5терчи дейт. Мына курска келиңиздер, ошол Zoom болот, ошондо мен силерге айтып берем. Макулбу? 5тер продажниктер, бизнесмендер, миссия 3 дейт. Миссия 3, хо-хо-хо. Миссия 3 это 100% доход. Эмоцияга алдырбай. Миссия 3 самая эффективная миссия. Эмоцияга да алдырбайсыңар да, мне невыгодно страдать деп результатка жетесиңер. Бул жаңы психология болуп кетти го дейт. Ооба. Психология ушунчалык сонун мээге сиңимдүү дейт. Ооба да. Я Гунзежи дейт, миллионерша боло аламбы дейт. О, конечно, 8 экенсиң го. Все, рахмат анда баарыңыздарга, буюрса, эртең да көрүшөбүз. Мага дирекке номер калтырыңыздар, белектерди алыңыздар, белек деп номер жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен менеджерлерим байланышат, командам байланышат. Баарыңыздарды курстан күтөм. Каала болсо мүмкүнчүлүктөр табыла берет. 3 айга бөлүп төлөө каралган. Биринчи айдан минимум 5000 табышым керек, иштешим керек деп. Анан албетте мындай да, даже декретте отурган, үйдө отурган айым күнүнө күйөөң 100 сом, 200 сом, мен күйөөм 100 сом, 200 сом күндө таштап кетчү да сүткө, нанга депчи. Ошондон да 20 сом, 50 сомдон топточумун да. Сөз түрдө болот, каала болсо сөз түрдө болот. Кыргызымдын айымдары өзгөчө амалкой болушат, ошондуктан каалабай атасыз жакшы. Жакшылап кааласаңыз сөзсүз болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Толук маалыматтар дагы менеджерлер чалып, сиздер менен байланышып сүйлөшөт. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Бейпилтүү